Саламатсыздар, урматтуу Төлөс ТВнын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биздин Төлөс курама командабыз жана KG Лига. Төлөс командасы боюнча айтып кетсем, Биздин Мушкер Семеттейдин Бишкектеги ийгилиги. Төлөс Борбордук мечитинин медресеси бүткөнү калды. Yanında ушул медресе баштадык иншалла. Азыркы учурда Уюштуруучу Мамбеткулов Максатбек Абдыманнапович менен болгон маегибизде ал ушул KG Лиганы негиздеп, аны түзгөн инсандар кимдер? Деги эле ушул KG Лига жөнүндө кеңири маалымат берип кетсеңиз. KG Лиганын өзү түзүлүшү 2 жыл мурун пландаштырган, бирок ар кандай себептер боюнча биз түзгөнгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Бул жылы буйруса баштадык, биринчи оюндар өттү. Эми бул негиздөөчүсү мен, Мамбеткулов Максат, өзүнчө топ бар 5-6 кишиден түзүлгөн. Ошол менен биргеликте анан кийин мен эле түздүм десем туура эмес болуп калат. Бул баардыгы ушул спортту сүйүүчүлөр, футболду сүйүүчүлөр, баардык туугандар ортодо аштык деп айта алам. Мен ойлойм, азыр Москва шаарында белгилүү лигалар бар, ЛФЛ, АФЛ деген. Келечекте ошолордун деңгээлине, рейтингине, ошонун тажрыйбасына жетебиз. Ошолор менен биргеликте чоң аларга атаандаш боло алабыз деп айтып кете алам. Аны аткарыш үчүн биз биргеликте ынтымактыкта ушул проектти өнүктүрсөк, буйруса келечекте ошол деңгээлге жетебиз. KG Лиганын уюштуруу иштери сиздерге кандай кыйынчылыктарды жаратты? Бул лига түзүлгөнгө чейин сиздер кандай иштерди аткардыңыздар? Жана ошондой эле келечекке алдыга койгон пландарыңыздар тууралуу да ой бөлүшө кетсеңиздер. Уюштуруу иштери жана массалык топто кыйынчылык эч жараткан жок. Себеби дегенде биздин кыргыз туугандар спортто аябай сүйүшөт, айрыкча футбол түрүн. Буга чейин өтө көп массалык кубоктор уюштурулуп келген, бир күндүк турнирлер уюштурулчу. Мына Жаш толкун деген жаштар комитети түзүп жүргөн. Биз өзүбүз Мейкин кубогу деп 23 февралда түзгөнбүз. Андан сырткары жума сайын коммерческий турнирлер уюштурулуп турат. Биз ушундай маркетинг план аткарып, туугандарга чалып, алар бири-бирин чакырып, биз жакшы проектти баштадык деп эсептейм. Төлөс командасы жана анын оюнчулары жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Төлөс командасы боюнча айтып кетсем, биринчи оюнда ойношту турнирде. Менин жекече оюм Төлөс аябай жакшы, мындайча айтканда жакшы ой калтырды. Командасы өтө ынтымактуу баштады. Андан сырткары бул Төлөстүн күйөрмандары көп экен. Төлөстүн күйөрмандары өтө, орусча айткандай, ярый фанаттар экен. Баардык команданы биринчи мүнөттөн бүткөнгө чейин дем, рух берип, командасы өтө күчтүү деген чүй жаштар командасы менен тең келип, жыйынтыкта достук утту. Бишкек шаарында Web Selection жети аттуу спортсмен жигиттердин таймашы болуп өттү. Бул таймашка биздин жердешибиз атайын Москва шаарындагы Төлөс бойцовский клубунан Жыргалбек уулу Семетей аттуу спортсмен жигитибиз барып катышып, жеңишти багындырды. Ровно 1 минуту победы удушающим приемом одержал Жыргалбек уулу Семетей, команда Төлөс.
Өзүңүздөргө маалым болгондой, Төлөс Борбордук мечитинин жанына 6 бөлмөлүү дарскана түшүп жатат жана аны Кувейт мамлекети каржылап, калганын жергиликтүү эл каржылай турган болгон. Бүгүн ошол дарскана жөнүндө кабар алып Борбордук мечитинин имамы Имамидин Мамасыдыков тамылабыз менен байланышып көрдүк. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу Россиядагы иштеп жаткан Төлөстүк бир туугандарым, Алланын саламы, рахматы, баракасы ар дайым сиздер менен бирге болгон болсун. Şu алыс жерде иштеп жатасыздар. Аллах Таала ишиңиздерге ийгилик, тапкандарыңыздарды Аллах Таала баракалуу кылган болсун. Ар дайым Аллах Таала өзү колдогон болсун. Мына иншалла биз мына Төлөстө центрде Борбордук мечитинин жанында ушул медресе баштадык иншалла. Азыркы учурда ушул медресенин дуалы бүттү. Мына бүгүн иншалла мына крышаны баштадык. Бул медресенин узундугу 20-га 10 Г формада. Иншалла насип кылса ушул орозого чабабыз деген ниетибиз бар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ya Resulallah